Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Москва облусундагы Озон компаниясынын кампасында иштеген кыргыз жарандарынын менингит менен жабыртуу ооруп жатканы боюнча окуяга байланыштуу төмөндөгүлөрдү билдирет. Алынган маалымат боюнча Истра аймактык клиникалык ооруканасына Кыргыз Республикасынын 3 жараны жана Красногорск шаардык номер 1 ооруканасына Кыргыз Республикасынын 5 жараны жаткырылган. Алардын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Учурда Роспотребнадзор тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, оорулардан тиешелүү анализдер алынууда. Аталган жерге барган элчиликтин кызматкери Озон компаниясынын, Роспотребнадзордун жана медициналык мекемелердин өкүлдөрү менен жолугушту. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргызстандын министрлер кабинети менен Өзбекстандын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпироват Анджан суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашуусу ратификациялоо тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 ноябрында кабыл алынган. Мыйзам 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кемпироват Анджан суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо сунуштайт. Макулдашуу Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге ылайык даярдалды. Макулдашуунун максаты суу сактагычтын суу ресурстарын биргелешкен комиссия менен башкаруу.